келишим тарыхый күн. Чыр чатактан арылбаган талаш аймакты тактагандардын эмгеги. Эми эки элдин ортосунда бейпилдик орноп, карым-катыш тереңдейт. Разрешаю. Дипломатиянын жогорку көрсөткүчү саясий эрк жана чечкиндүүлүк. Эл аралык коомчулук алкоого алган расмий Бишкек менен Душанбенин тарыхый келишими. Шанхай кызматташтык уюму 2025-жылдын 13 мартында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимдин түзүлүшүн кубаттайт. Мамлекет өсүп өнүгүшү үчүн эң биринчи кезекте туруктуулук жана тынычтык керек. Эгерде өлкөдө дайыма чыр-чатак башаламандыктар болуп турса, өнүгүү тууралуу сөз кылуу кыйын. Акыркы ондогон жылдарда Кыргыз-Тажик чек ара маселеси чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Чек ара такталбагандыктан мезгили менен чыр-чатактар орун алып, эки тарап тең жапа чеккени чындык. Бирок мындай кыйынчылыктар эми артта калды. Эки эл үчүн тең маанилүү болгон чек ара маселеси такталып, Кыргыз-Тажик кызматташтыгынын жаңы доору башталды. Анда сөз башынан болсун. Мындай тарыхый саамалык тарых үчүн кадрда өчпөс болуп калуусу керек. Андыктан фото үчүн ар бир ракурс маанилүү. Бул учур эки өлкөнүн кызматташтыгынын жаңы баскычы. Алгач татаал жумушка тактык жараткандарга алкыш. Дал ушул күнү бул тарыхый чечим кабыл алынып турат. Ушул күнү ынтымак ордодо президент Садыр Жапаров жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргыз-Тажик чек арасына чекит коюу алдында турат. Көрсөтүүбүз эмне жөнүндө болоору тууралуу билдиңиз окшойт. Андыктан экрандан алыстабаңыз. Эки өлкө делегацияларынын катышуусунда кеңейтилген курамдагы жолугушуусу. Садыр Жапаров өз сөзүндө Тажикстан менен достук жана ынак коңшулук мамилелерди өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналарын белгиледи. Наши страны связаны древней историей, традициями и культурой. Мы имеем схожие позиции по основным актуальным региональным и международным вопросам. Все это создает прочную основу для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря совместным усилиям, политической воле и стремлению наших народов к миру и добрососедству мы совместно закладываем прочную основу для конструктивного взаимодействия. Президент Жапаров Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын натыйжалуу ишин да өзгөчө баса белгиледи. Хочу особо отметить результативную работу правительственных комиссий по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Уверен, что подписание договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикстаном станет судьбоносным историческим событием,
которая будет воспринята с воодушевлением как народами наших стран, так и широким международным сообществом. Өлкө башчысы мындан ары ынак коңшулук мамилелерди чыңдоого, өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана Кыргызстан менен Тажикстандын биргелешкен демилгелерин ишке ашыруу маанилүү экенин айтса, Эмомали Рахмон жылуу меймандостукка ыраазычылыгын билдирип, өлкө башчынын сөзүн кубаттады. Подписываемый сегодня солидный пакет документов откроет новую страницу таджикско-кыргызских отношениях. Я уверен, что результаты сегодняшних встреч выведут сотрудничество наших стран на более высокий уровень, отвечающий коренным интересам наших народов. Кыргызстан тышкы саясатта эч кимди кас тутпайт. Өлкө үчүн көп векторлуу тышкы саясат принципи жана коңшулар менен ынак болуу, тыгыз кызматташтык башкы максат. Ошондуктан чектеш өлкөлөр менен эч кандай талаш маселе болбоосу кажет. Уверен, что наши усилия принесут пользу не только нашим странам, но и всему региону. У Кыргызстана нет врагов, есть друзья, партнеры, союзники и вечные добрые соседи. Хочу выразить уверенность в том, что сегодняшняя встреча станет очередным важным шагом на пути к дальнейшему укреплению добрососедских отношений, развитию взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на благо наших народов. Начинается церемония подписания и обмена двусторонними документами. Эмомали Рахмондун Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргыз-Тажик өз ара аракеттенүүсүн арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу келишимдер. Алардын эң маанилүүсү Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмондун Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюусу болду. Эки эл эңсеп күткөн күн натыйжасы көңүл жылытат. Дароо эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасындагы Кайрагаш жана Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү пункттарынын иши кайрадан жанданды. Уважаемый президент Кыргызской Республики, нашими вооруженными силами, разрешите приступить к возобновлению деятельности контрольных пунктов Кыргызского, Кызыл Бел и Кайрагаш. Разрешаю. Уважаемый президент Республики Таджикистан, главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан. Разрешаю. Белгилей кетсек, Кайрагаш жана Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди чыңдоодогу маанилүү кадам болуп саналат жана эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы соода, экономикалык кызматташтык жана достук байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө болот. Мындан ары да Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы бордош эки өлкө менен элдин түбөлүк достугунун чек арасы болуп кала берет. Андан ары саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, илимий-техникалык, маданий-гуманитардык чөйрөсүндөгү кызматташуу ыраттуу өнүгүп, эки эл ортосундагы этностук байланыштар да тереңдейт. Мы будем способствовать сохранению этнической и языковой самобытности народов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также созданию благоприятных условий для этнических кыргызов, проживающих на территории Республики Таджикистан, деятельности общественных объединений и национальных культурных центров в контексте сохранения и развития их родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев. Ооба эми Кыргыз-Тажик мамилесинде билим берүү, илим, спорт, туризм жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү байланыштар бекемделип, эки өлкө ортосундагы унаа жолдорун куруп пайдаланууга берүү пландалууда. Ага чейин аймактык шаарларда автобус каттамдары менен бирге авиа каттамдар жанданат. Профильным ведомствам дали поручение принять практические меры
по возобновлению между нашими странами авиаперевозок, а также автобусных маршрутов, в том числе между приграничными регионами. Мы уже дали поручение завтрашнего дня, начинается первый день открытия авиарейсов Душанбе, Бишкек. Болуп өткөн баарын камтуучу кылдат сүйлөшүүлөр эки тараптуу кызматташтыктын мындан ары өнүгүшүнө салым кошору бышык. Аны менен бирге Баткенге бут басып барбаган айрымдардын алдырып жибердик, тарттырып жибердик деген сөздөрүнө да чекит коюлду өңдөнөт. Ой ушул чек араны тактап атканда биз алдырып бердик, уттуруп бердик, анан жерлерди берип жибердик деген сөздөр айтылып атат. Негизи эле эл аралык баягы дипломатияда бул ушу такташ жерлери кандай болуп чечилет? Ошол жөнүндө кичине түшүнүк берип койсоңуз. Эми чек ара маселеси бул эң сезимтал суроолордун бири да. Анткени эч ким өзүнүн жерин бирөөнө берип койгусу келбейт. Ошондуктан эки тараптуу комиссиялар мында негизги ролду генерал полковник Камчы Кыдышаевич Ташиев жана генерал лейтенант Саймамидин Етимов чоң роль ойношту. Анткени эки межправительственный комиссиялардын жетекчилери болду. Алар дайыма кезигип сүйлөшүп, ушуларды баягы комиссиялардын иштешине жардам берип бүткүлөп турушту да. Анан негизинен эки тараптын баягы эң так чечилбеген жерлерин алмашканга туура келди. Кээ бир жерлерин баягы жылыштырганга туура келди. Ошондуктан мындай бул международный практикада бар. Биз мындай эле Кытай Республикасы менен жасаганбыз, Казакстан менен жасаганбыз, Өзбекстан менен да жасаганбыз. Ошондуктан бул практиканы Тажикстанга да колдонуп чечилди. Менин оюмча эч ким мындай бирөө утулуп же утту деген сөз болбойт. Анткени бул жерде эки тараптуу тең баягы макулдашылган гана баягы жетишкендик болот да. Эгерде бир жагы калыс болбой калса, ал кайра конфликт алып келиши мүмкүн. Ошондуктан эки тарап тең баягы сүйлөшүп, тактап, силер дагы ыраазысыңар, биз дагы ыраазыбыз дегенден кийин анан ошо договорго келдик да. Ошондуктан мындай баягы сезимтал проблеманы улам-улам көтөргөндө деле мындай көп кажети жок. Ошондуктан эки президент кол койгондон кийин бул документ эки элдин, эки мамлекеттин кызыкчылыгына жооп берет деген сөз. Эки өлкө ортосундагы өткөрмө пункттардын ачылышы менен экономикалык карым-катыш тереңдесе, башка тармактарда дагы кызматташуу өз нугуна түшөт. Эки өткөрмө пункт ачылды. Бул өткөрмө пункттар жергиликтүү Баткен эли үчүн, ошондой эле биз үчүн экономикалык жактан баягы роль кандай эле буга чейин, эми кандай болот? Бир нерсени айтып кетиш керек. Ушул чек араны деген чечилиши бул бир тараптуу утуш эмес. Бул эки элдин ортосундагы, эки мамлекеттин ортосундагы утуш да. Ошондуктан мисалы башка өлкөлөрдө дүйнө жүзүндө ошол чек арадагы региондор абдан өнүгүшөт да негизинен. Ошондуктан мен деле азыр ишенем, биз баарыбыз тең ошо иштенебиз. Ушу биздин элибиз ошо чек арада жашаган азыр дүркүрөп, өнүгүп өсүп азыр жакшы жашоо турмушка деген алдыга жылат да. Эл аралык коомчулук бул ушул эки президенттин кадамына кандай баа берип жатышат? Менимче абдан жогорку баа берилет да. Но аны азыр байкайлык азыр убакыттарда. Ошондой эле. Бирок баасы абдан жогору эле болот да. Толук ишенебиз. Ооба, көпкө күттүрбөй дароо эле эл аралык уюмдар жана абройлуу өлкөлөр кыргыз-тажик чек арасынын чечилишин кубаттап чыгышты. Антонио Гутерриш бул өз ара ишенимди бекемдөөгө, жакшы коңшулук мамилелерди чыңдоого жана эки эл менен жалпы аймактын тынч келечегин камсыздоого өбөлгө түзөт. Шанхай кызматташтык уюму 2025-жылдын 13 мартында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимдин түзүлүшүн кубаттайт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун катчылыгы эки өлкөнүн лидерлеринин туруктуу аракеттеринин жана саясий эркинин аркасында дээрлик 1000 чакырымга созулган мамлекеттик чек ара сызыгы так макулдашылды. Россия Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосунда мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюлганын кубаттайт. Бул маанилүү документтин кабыл алынышы эки мамлекеттин лидерлеринин саясий эркинин, ошондой эле чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын узак жана тыкыр эмгегинин натыйжасында мүмкүн болду.
Америка Кошмо Штаттары Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын чек арасын толук тактоо жана белгилөө боюнча тарыхый келишимге жетишкени менен куттуктайт. Бул жетишкендик алардын өкмөттөрүнүн дипломатияга жана аймактык туруктуулукка болгон умтулушун көрсөтөт. Европа биримдиги Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча акыркы келишимдин кол коюлушу менен куттуктады. Сауд Арабиянын тышкы иштер министрлиги Тажикстан Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимди кубаттай турганын билдирди. Эки өлкөнүн чек араны тактоо боюнча жетишкен келишимин Түрк мамлекеттер уюму да кубаттады. Бул маанилүү кадам дипломатия жана диалог аркылуу жетишилип, Борбор Азияда жана анын чегинен тышкары аймактарда туруктуу тынчтыкка, стабилдүүлүккө жана гүлдөбөнүүгө жол ачат. Түркиянын тышкы иштер министрлиги эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлде жүргүзүлгөн тыгыз диалогдун натыйжасында түзүлгөн бул келишимдин аймактагы тынчтыкка, туруктуулукка жана кызматташтыкка салым кошооруна үмүттөнөбүз. Мындан сырткары, бул тарыхый чечимге Корея Республикасы, Италия, Пакистан жана башка мамлекеттер да колдоосун билдирди. Жакшы жаңылыктардын жышааны болду көрүнөт. Чек ара маселеси такталып, жалпы кыргызстандыктар сүйүнсө, бул күнү Ордо калаанын инфраструктурасына чоң салым кошчу көп функционалдуу комплексин курууга мезгил кутуусун салуу аземи президент Жапаровдун катышуусунда болду. Батыр үчүн 25 000 уна токтотуучу жайы менен жалпысынан 60 000 адам үчүн ылайыкталган бул шаарча мурдагы Аккула ат майданынын ордуна жайгашып, турак жайлар, бизнес соода борборлору, социалдык объектилер, парк аймактары камтылган комплекс салынганы турат. Бүгүн мына ошол 3 миллиардга жакын АКШ долларына бааланган инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга бел байлап отурабыз. Бул жерге 23 000 батир, 45 000 чарчы метр эл аралык соода түйүнү, коммерциялык жана кеңсе жайларына арнала турган 55 кабаттуу борбор курулмакчы. Мындан сырткары мектеп, оорукана, мейманкана баштаган социалдык объектилерди салуу дагы каралган. Болочоктогу шаарчанын аймагында сейил бак, жасалма көл курулуп, жашыл аянтчалар менен көрктөндүрүлөт. Соңку учурда Кыргызстандын бардык аймактарын өнүктүрүүгө, элдин жетишкен турмушта жашоосу үчүн шарттарды түзүүгө, айрыкча турак жай маселесин чечүүгө бар аракеттер көрүлүп жатат. Эми аталган шаарчадан да миңдеген жарандар ак өргөлүү болушат. Кезекке турган миңдеген жарандарыбыз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу четинен ак өргөлүү болушуда. Буюрса, бүгүн курулуп башталган шаарчадан дагы миңдеген жарандарыбызга үй берүүнү мерчендеп жатабыз. Ошону менен катар аталган комплекстин курулушуна жарандар жаңы жумуш орундары менен камсыз болот. Мындан сырткары шаар тургундары жана инвесторлор үчүн мүмкүнчүлүктөр жаралып, ишкерликти өнүктүрүү сыяктуу экономиканын түрдүү тармактарын көтөрүүгө жол ачат.